бизнеси да жасай беришкен, бүт бардык нерселерди жасаганга колдору узун болгон. Мына ушул уюшкан кылмыштык топтон уюшкан кылмыштык топ менен күрөшүү багыты боюнча мамлекеттик кирешесинин бардыгы болуп 50 миллиард сом алынды. 50 миллиард сом уюшкан кылмыштык топтун эсебинен алынды. Булар кимдер? Бул Камчыбек Асанбекке карата, Досонов, аты ким эле? Кадыр Досоновго карата, Эркин Мамбеталиевге карата, Чыңгыз Жумагуловго карата, ушулар боюнча топтолгон каражат 50 миллиард сом болду. Бул жерде мүлктөр бар, накталай акчалары бар, мүлктөрдүн бардыгы мындай жакшы мүлктөр, алар сатылып атат. Народнойлар, глобустар бар, пансионаттары бар, уже 2-3 пансионат уже сатылып кетти. Так, чоң-чоң спортивныйдын баягы курулуштары бар, жана башкалары бар. Ошолордун бардыгын алдык. Бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштык топ Кыргызстанда жок, жана алардын бардык финансылык тамырларын кыркып бүттүк. Эгер бүгүнкү күндө бир бандит боло турган болсо, ал көчөдөгү жанагы принципи жок, көчөдө калган бандит. Мурдагыдай беловоротничковый бандиттер жок уже болбойт. Мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштык топ болбойт, эч кандай смотрящий, вор в законе, деген сөздөр бар, ошолор болбойт. Все. Кыргыз элибиз Кудайга шүгүр, мындан ары тынч, эсен-аман, бандиттерден коркпостон, биздин ишкерлерибиз өздөрүнүн бизнесин кылып, баардык өз иштерин жасай берет. Биз ушуга жетиштик.